Саламдашу салт экен, абалтан калган наркы экен. Арбаңыздар агайын, журтчулук болсун, жалп эсен. Тоң районунун Коңурөлүң айылындагы бул жакшылык жалпы жашоочуларга кубаныч тартуулады. Тагыраагы аталган аймактын жашоочулары үчүн бардык шарттары менен курулган заманбап мончо ачылып иштетүүгө берилди. Мончонун ачылышына көпчүлүк кайдыгер карабаганын, ага келген элдин санынан, алардын маанайынан байкоого болот. Айылда бул күн майрамга айланып, жергиликтүү кеңештин депутаттары, айыл өкмөттүн башчысы, өкүлдөрү, аксакалдар, жашоочулар катышып жылуу сөздөрү менен бөлүшүп жатышты. Кыштактын тургундарына мындай жакшы шартты түзүп берген Нурбек Кубандыгы уулу. Ал ишкерлик менен алектенет. Белгилей кетүүчү жагдай Нурбек мырзанын калк үчүн жасаган биринчи жардам эмес. Буга чейин да өзү туулуп өскөн Коңурөлүң айылына бир нече объектилерди куруп, түрдүү тармакта көмөк көрсөтүп келген. Кийинки куттуктоо сөзү Көлдөр айыл өкмөтүнүн башчысы Тойчу Рыспай уулун бир кол чаңыздар менен чыгырып коелу бул жерге. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Эмнеге дегенде ушул биздин Көлдөр айыл өкмөтүнүн эмес, үстүнкү өрөөндүн инфраструктурасынын өнүгүшүнө аябай өтө чоң зор салымыңызды кошуп атасыз. Эмнеге дегенде биринчилерден болуп эле үстүнкү өрөөнгө тойган ачтыңыз. Аяка мына үстүнкү өрөөндүн полный элдери келип пайдасын көрүп атышат. Эми мынтип баня ачып атасыз. Бул дагы эми астыңкы далинан өзүнүн банясы бар, бирок үстүнкү өрөөндүн элдери полный келет деп ойлоп атам. Үстүнкү өрөөнгө жана Көлдөр айыл өкмөтүнө керектүү дагы бир элге жакшы нерсе ачып берейин деп атасыз, заправка ачып берейин деп атасыз. Бул дагы өтө чоң жакшы нерсе. Бизден дагы кандай жардам керек болсо, аяка биз дагы болгон жардамыбызды беребиз. Өзү кыргызда мындай деген сөз бар. Аккан арыктан су агат дейт. Мунун чоң атасы Мукаябан райондун деңгээлиндеги эл аралап жүргөн, кызматта жүргөн киши болчу. Абдан кадырбаттуу эле. Анан өзүнүн атасы Кубандыгабадагы мына биздеги совхоздогу белдүү кызматкер болуп, көп жыл башкы бухгалтер болуп иштеген. Абдан ушундай кичиликтүү, абдан өзү бийик киши эле. Мына ошол аталарынын жолун жолдоп, ушу эл үчүн, жер үчүн деп, атайын ушу силерге келип ачып берип, камкордук көрүп атканы Нурбек үчүн абдан жакшы. Нурбек мындан кийин дагы абдан жолуң шыдыры болсун, жолдошуң кыдыры болсун, балдарыңдын урмат убайын көр. Мындан ары дагы ушул эл журтуңду унутпай, дагы ушундай болгон жакшынакай бир нерселерди салып ачып берип жүрө бер. Анан бул жерде эми кичине бир эме бар эле, кыргыздын салты дейт, мына ошону кийип, ар карай дагы эми бул камчыны кармак. Башыңан ак калпак түшпөсүн дейт. Башыңан ак калпак түшпөй, камчы менен дагы далай сонун жакшынакай бир өзү соголон көтөрүлсүн. Биздин депутат болгонго чейин аракет кыл. Балки бандан да кетесиз. Ана сага. Карачы кандай жакшы сөздөр, бир кол чаап коебуз бир жакшынакай. Аталар бул жерде турган. Айылыбыздын көркү. Бул жерде турган энелер айылыбыздын көркү. Бу ушу мончо ачылган экен деп аябай тиленип аттым. Ушу келген сайын өтүп мечит келген сайын ушу балдардан канча калдыңар, бүтүп калдыңар деп. Дегенимдин себеби Кудай буйурса ушул айдын аягында Тоң районунун молдолору бияктан Кашсайга чейин Көкмөнөккө чейин келип 3 күн окуу болот ушул жерде. 30га жакын молдо келип айылыбыздын мечитине жатып окуйт. Эми ошолорго сыймыктанат көрсөтүп турган биринчи нерсебиз ушул жакында эле жай намаз салып берди айылыбызга. 100 миң канча бир сомдун эмесин жанагы ишенагай айткандай, Орнолайка айткандай, чөнтөгү жан жүйнөсү кенен бай киши чыгарат, жөн эле акчаны чыгара бербейт. Биринчи ошол 30 молдо келип, аалымдар келет, Бишкектен ошолор келип, биринчи жай намазга чыгылып, Нурбектин салып берген жай намазына. Андан кийин ушу кошумчасын кошуп, атасынын атын койгон футболго ойнотом. Жаш балдар молдогелер келет, сыйыбыз. Баягы андан кийин 3 күн чайканага, тойканага барып, чайды ошол жактан берип турам. Дагы эле Нурбектики. Анан кетерди айдап келип, баняга салам ба, жуунуп тазараак болуп кеткиле деп. Бул айылыбыздын жүзү экен. Бул жасаган иш. Эми дайым өркүндө бер, артыңдан жанагындай жол эмес, айылыбызда кенен ыраазымын. Ушул айылыбыздын жакшы иштердин баарын ушу мына айыл өкмөтү айткандай, жакшы иштердин баарын ушу биз баштайбыз. Bir жылы билесиңер, райондун молдолорун алып келип той ойноткон. Андан долуп садыка касашын алып келип ушул жерден баян кылдырдык. Эми жакшы иш батабыз, бүт райондун баары келип ушул жерден келип туруп, биздин маданиятыбызды, сыйыбызды көрүп кетет.
Anam Nurbek ayalım bir ötünüz ayttıra. Bu toyganan açıp dursun da barıp mekir açıp dursun. Tongu var, balıkçığı var, çatçılık jasat atağız. Bala vakıraga bir barıp mekir açıp verip koysun deydi ötünüz. Sağalarım ele Akjun. Bardığınızlar mayramda olsun, daima yüzümer jarık olsun, aman bolğuna. Nurbek men bir tuğandan bolot. Biçinekeyinен özü emgekçili bolçu da bir nersege tırışsa oşonun ayağına çıkpay koyчу эмес. Ушул эмгеги мүзүрүн кенедейиндеги тырышчаактыгын чоңойгондо көрүп атабыз. Аябай далалатчыл, эмгекчил, өзүнүн тырышчаактыгы ушул жакшы нерселерге жеткирип, бул эл журтунан ыраазычылык алып, ушу эл үчүн кызмат кылып, ушундай даражага жетип атат деп ойлойм. Тарбияны кандай алдыңар эле? Биздин үйлө кызматкер болгон аталарыбыз аябай катуу тартипте чоңойгонбуз баарыбыз тең. Ушу бирөөнүкүн кармаба, бир жерден бир нерсе таап алсаң ордун алып барып кой, эч кимдин бир нерсесине бир тыйына да карар санаба деп үйрөтүп чоңойткон бизди ата-энебиз. Ошол жол менен келатат го деп ойлойм да. Мончонун ачылышына келген эл аксакалдар Нурбек Кубандык уулуна ыраазычылыгын айтышып, ак баталарын берип жатышты. Андан соң элдин керегине жараган, көпкө чейин кызмат кылган Мончо болсун деген аруу тилекте лента кесилип, ичиндеги шарттары менен таанышып чыгышты. Абзалтой жакшы, Мончо болсун элдин батасы дейсиң. Allah geçirsin, Allah götürür. Pardan çıkandan o çakan tartıp olsun. Başımızda, sarımda. Beni hoşunda çiğne. Amin. Ayın yaratkan Allah, yalanmak bizden, çalgamak sizden. Aylanayın el yurt, kağılayın el yurt. Manavaraki açılıp yatkan Monçomuz, kutmasın, Akjoltoy olsun. Elimizde dışçılık olsun, amançılık olsun. Uşul Monço'dan bardığımız bana bakırağız. Bardığımızdan söğütlerimizi çıkarıp, gençliğimiz taza olup, aman esen olalım. Uşul Monço'nu kurup ergen, asıldan kalkan ölüm, Nurbek'e çok rahmat. Bana bakırağız menen, jergeceğim menen, aman esen olsun. Kudaya aylanayın. Çalınmak bizden, çalgamak sizden. Toğ taşından, yer suğundan aylanayın Allah Tağlam. Bakpay balağından, jakpay jalağından. Gele degen toğulun, böğde kırsıklardan saktar. Balavakıra baş gözümüzde aman esen koyup, el jurtqa bereke tınççılık versin dep dileyim. Kuday jakşılık versin. Daima Akjoltoy olup Monçosu. Kılım karıtkan 100 yıldık elge emgek singirgen Monço bolsun, Akjoltoy bolsun, jakşılık bolsun. Rahmat. Amin. Aytkanınız kelsin. Geliniz. Keyinki kutlukta söz Tuybas agayыбызda. Gelingizler, oturup turunguzlar. Hurmattуу agayın jurt. Bu aksakallardan keyin ayta turganda gep kalbay aldı okşayt, ошончо дагы кичине кээ учугунлап көрөлүк. Эми ошондо Нурбек жеке эле бул эмес. Буга чейин тойкананы салып баарыбызды кубантты эле. Актерек зонасы, биздин зона болуп. Анан айтайын дегеним, эгер Нурбек өзүнүн жеке камын ойлогон болсо, Бичинге Мончо салбай эле Бишкектин бир жеринен бир анча-мынча жер алып кафе ачып койгон болсо, Буркан шаркан көйө берет болчу. Бирок Нурбек ушу элдин камын ойлоду. Ушу Каракочкаш элдин камын ойлоду. Туулган жеринин камын ойлоду. Ошон үчүн бияка Мончосын салып берип атат. Эми тазалык болсо ден соолук болот да. Мындай долбоорду, мындай Мончонун маселен долбоор жазып канча бир убакыттан кийин курулат эле. Анын акчасын которуш, башка маселе көп. Шыгылыккасы бир топ ватимке жыртылып, бир топ эшиктерге кирип, бир топ нерп болуп жүрүп аран курат болчу. Нурбек аны муну деп эле өзү салып койду. Буга чоң рахмат. Изимде белкен турбайбы, өккөн турбайбы, алтындай болгон жаш кулай. Күн сайын боросунан үйүңдү, күзүнүн гамдын каралашыңды.
кылып аткан биздин ийгиликтер ушу 2 жылдан бери болуп аткан элдин батасы деп ойлойм. Мына батаңардын кабыл алып болушуна ушул мына болуп аткан ушундай көп нерселер салынып атат, кылынып атат. Ушинтип бата берип тилеп турсаңар, сүрөп турсаңар дагы көп нерсе кылгың келет экен. Кылган нерсеңди сыртынан карап аябай сүйөткенсиң, элдин биздин ары бери басканыбыз ошол болуп атат. Элдин кубанычын көрүп атабыз. Элдин сүйүнүчүн ар кандай апаларыбыздын, аталарыбыздын алкыштарын да калып атабыз. Ушулар батаңар баарыбызга тийсин. Муну жалгыз кылган жокпуз. Мына бир туугандарыбыз менен көп элдин да бияка салымдар болду, көрсөтпөй кеткен тыйындары болду десем болот. Бул эмгекти баалап чоң рахмат ошол кылып аткандарга, берип аткандарга. Ушул нерсенин баарына болуп аткан биздин тең тушпалдарыма рахмат. Ата-энебизге чоң рахмат дейбиз, бизди жараткан. Бирок биз атадай бийик боло албайт экенбиз, канча эмгек кылбайлы. Ошо атабыздын арбагы ыраазы болсун, Түрү апам ден соолуктуу болсун, кичине бир сыркылып турат. Ошого ден соолук, апабызга ден соолук болсун. Биз миң мирте барыштабыз. Чоң рахмат баарыңарга, өтө кубанычтамын баарыңар келип, монтип бизди барлыктап ушинтип бул биз үчүн мактоо эместир, бизге бул мактоо эмес, бул элдин сүйүнүчү. Элибизге тынччылык болсун, мамлекетибиз өнүгө өсө берсин, Кыргызстаныбыз өнүгүп дүйнө жүзүнө таанымал эл болсун. Нурбек Кубандык уулуна капчыкта калың каражат турса да, аны элге жумшоо үчүн мекенчилдик сезим бийик болушу керек. Сизде бул сапат кимден улам калыптанган деген суроону узатып төмөнкүдөй жооп алдык. Элге болгон кылып аткан кызматыбыздын эң негизги тарбиясы атабыздан өттү. Чоң аталарыбыздан өттү. Бул биздин аталарыбыз убагында, Союз убагында да эспе көп кызматтагы элге кызмат кылып жүрүшкөн. Анан биз ошолорго таасир этип, анан кылып аткандарыбыз дагы ушул элдин негизги атанын уулу болгубуз кеткен, бирок атадай боло албасак дагы элдин батасы, элдин ою, элдин өзү кылып аткан көтөрмөлөөсү менен ушу бизге өз кыялдарыбызга жетип келебиз. Биз деле баягы максатыбыз көп кырдуу эмес. Бир жерге бир жетекчи болчубуз деп кыялчанчыбыз. Бирок чын айтсам мен директор болом деп максат кылчумун. Бирок ошол мага директор кызмат уже кереги жок. Элдин кызматында жүрсөм уулдан болом деп ошол максатыма мен жеттим деп ойлойм. Кудай болсо ден соолук берсе, ишибизге ийгилик берсе, элибизге тынччылык берсе дагы көп нерсе кылабыз деп эсептейм. Аял жакшы, эр жакшы дейт эмеспи кыргызда. Нурбек Кубандык уулунун тапканын талашпай, жалпынын ортоңку ырыскысы кылууга көнүп келген өмүрлүк жубайы тууралуу да сурадык. Биздин мен Тулалиева Самар менен келчем. Анын көзү эң жакшы, кубаттайт. Ал мен уазирим десем болот. Ошол үчүн уазир жакшы, хан жакшы деген уазирдин эмгеги дагы бар, мында чоң эмгеги бар. Поддержка берет. Каршылыгы жок. Наоборот, ада сүйүнүп отурат. Анткени баары карап бул дүйнөдө. Артыбызда карап тургачы эч нерсе жок. Баары элге калсын, биздин жаштарга калсын деген үмүт эле. Башка нерсе жок, ой жок. Коңур өлүңдүктөр Мончонун салтанаттуу ачылышынан соң ишкер мырза уюштурган сый-тамакка топтолушту. Бул ресторанды Кубандык уулу элдин жакшылык иш-чаралары өтүп турсун деген ниет менен мындан мурунку жылы курган. Азыр ал жай айылдыктардын башын бириктирип, бир тасмалдан нан таткан берекелүү жерге айланган. Биз ушул айылда туулуп өскөнбүз. 1982-жылы ушул айылда өсүп, ошого чейин чоңоюп ушул даражага жетип отурабыз. Кудайга шүгүр. Биздин ата-энебиз Мукаев Кубандык ушул айылда, ушул райондо, Тоң районунда главный бухгалтер, экономист болуп иштеген киши. Апабыз Сыдыкова Жыпаркүл ушул айыл поштасында эмгек сиңирген. Азыр пенсияда 72-ге чыгып калды. Айылыбыз ушундай кооз жерде төрөлгөнбүз, өскөнбүз. Кудайга шүгүр. Мына бүгүн ушу банянын ачылышын кылып атабыз. Элдин ыраазычылыгы, батасы берип атышат.